Так, салам, туғандар, мекендештер, коллегалар. Бүгін 28 июль, отпускадан шыққаныма екінші күн болды. Мен Улуттық хирургия борборунда бөлім басшы болып іштейм. Анан отпусканын уағында алыс деле шыққан жоқпын, ушу өзүбүздүн мекенибизде кандай жаңылыктар болуп атат, кандай кооз жер деп достор менен Нарын тарапка барып келдик. Кызарттын белине чейин бардык, Чаар Алша деген жерге бардык. Жолдордун жасалганын көрүп алып өзүбүзчө кубанычта болдук. Анын учурунда ушу Кочкорго жасалган темир жолду көрүп мындан да сүйүндүк. Баягы адам жеңбей турган эч нерсе жок деп Мамбет Мамекеевич айтып калчу эле, чын эле адам жеңбей турган эч нерсе жок. Биз ошол жолдорду көрүп, ошол жана поезддин келгенин көрүп, ушундай бир чексиз кубанып келип, коллективге айтып берип, анан операция да кылдык. Анын ичинде дагы ушул биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен, иш аракети менен биздин өлкөдө жасалып жаткан нерселерге только суктаныш керек да эми, бут тоспош керек. Мен врач катары айтып жатам, мына бул киши 2024-жылы март айында бизди кабыл алды эле. Ушу Турциядан ушу боор алмаштыруу боюнча окуп келип, ошо түрк коллегалар менен кабыл алуусунда болгондо ушундай суроо берди эле. Ушул боорду алмаштыруу үчүн Кыргызстанга эмне керек, силерге эмне жетишпейт деп. Ошондо биз айттык элек, биринчиден материально-технический база, анан заманбап баягы жабдыктар деп. Ошол замат чечкиндүү түрдө ошонун акчасын чечип берди эле. Мына 2 жыл даярдыктан кийин биз Кудай буйрса, мына мамлекеттик клиникада бекер 2 жолу биздин жарандарыбызга родственный трансплантация печени деп коет, ошону ийгиликтүү ошол орус хирургтардын аралашуусу менен ийгиликтүү бүттү. Мына Кымбаттуу кыргыз элим, неберем 15 жашта. 10 жашынан бери эпилепсия оорусуна кабылып, ошондон бери алып барбаган жерибиз калган жок. Турция мамлекетине алып барып дарыгерлерге көрсөтсөк, башында киста бар дейт. Аутологиялык өзөк клеткасын трансплантациялоо, жөнгө салуу керектигин айтышты. 30 000 АКШ доллары керектелет экен. Ага каражатыбыз жетпейт. Мамасы болсо Турция мамлекетине иштеп кетти, ошо каражат табам деп. Айланайын кыргыз элим, колуңардан келсе жардамыңыздарды берип коюңуздарды суранамын. Ушу кызымдын, небере кызымдын өмүрүн сактап калууга чоң мүмкүнчүлүк берип коюңуздар. Как раз чакын деле көчөлө келип көрдүм, жанагы бооруна жасалган жигитти. Анализ бергени келген экен, абдан жакшы. Анан бул дагы мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси, контролу, жардамы аркылуу ушундай нерселер болуп жатат. Андан тышкары биз көрүп атабыз, эми ызычуу болуп эле ар кандай нерселер жазылып атат. Эми ушунун деле кереги жокко деп ойлойм. Я не знаю, вот баягы кээде мынтип калат, баягы собака не сене деп. Же өзүбүз кыла албайбыз, баягы кылганды көрө албайбыз дегендейчи. Анан жерлер сатылып атат, андай мындай деген, эми жер сатылса жерди көтөрүп алып кетип калбайт да, чынын айталы. А жерге инвестициялар келип атат. Ошон үчүн биз мисалы чоң мамлекет, коңшу мамлекет Улуу Кытай эли менен чектешпиз. Мына бир топ, жоон топ врачтар азыр ошол жактан алдыңкы технологиялар боюнча мына бүгүнкү күндө окуп жатышат. Алардын жасап чыгарган жана жабдыктары намного дешевле, чем башкаларга караганда. И сапаты да жакшы. Баягы Кытай десе эле биз чочуп беребиз. Заводдон чыккан нерсесинин сапаттары абдан жакшы. Ошон үчүн менин оюмча журучу болбой, если алар бизге жардам берсе, жардамын кабыл алып, инвестицияларын кабыл алып, түз туура мамиле кылышыбызды мен просто өзүм ойлойм да, жеке оюм. И мекендештерден суранып кетмекмин. Эмне дейбиз? Кыргызстан алгалай берсин, өсө берсин, өсүш бар, көрүп атабыз, сокур эмеспиз. Мына шоско даярдык деп кыргыз кудагерлерди үй жайын актап, коро жайын тазалап дегендей укмуш сонун. Эми көчөлөрдө өзүбүз байкап атпайбыз, эмне деген жолдор салынып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушундай жакшылыктарды көрүп алып, биз врачтар өзүбүзчө кубанып, сүйүнүп турабыз.
Мына ушул жөнүндө кыскача ой бөлүшөйүн дегенмин. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга. Кыргызды Кытай басып кетти. Кытайларга окуй жерлерибиз 49 жылга берилип атыптыр. Бензин кымбаттап атыптыр. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды мен менен кошо сиздер деле окуп атасыздар. Ошондуктан коомду аябай талкуу жаратып аткан маселе боюнча мен дагы элдин эрке баласы катары 13 жылдан бери элдин кызматында жүргөн тамада катары өз оюмду билдиргим келип атат. Эмнеге тамада катары билдирип атам? Себеп дегенде мен ар бир тойда айтам да, урматтуу эл журт, ушундай той, ушундай жакшылык салтанаттар качан болот? Качан гана мамлекетибизде тынчтык болгондо, стабилдүүлүк болгондо гана ушундай тояштар болот. Бизде Кудайга шүгүр 4 мезгил бар, ала тообуз бар, эркиндигибиз бар, эгемендүүлүгүбүз бар. Кудайга шүгүр, токчулук мындай бир Кудайдын бир бейиштей болгон жеринде жашайбыз да. Миллиондогон улуту бар адамдарды билесиздер. Мамлекеттүүлүгү жок, эгемендүүлүгү жок, көз карандысыздыкка ээ эмес улуттарды дүйнө жүзү боюнча билесиздер. Согуш болуп аткан өлкөлөрдү билесиздер. Ушу бүгүн үстүбүздөн жарылуу түшпөй тынч уктасак экен деп безип уктап аткан учурдагы дүйнөлүк абалды дагы жакшы билесиздер. Ошондуктан мен айтайын дегеним эмне? Коомду бөлүп чарган, ушул азыркы бийликке нааразычылыкты жараткан маалыматтар эмне себептен байма-бай чыгып атат? Себеби Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп атат. Муну билесиздер, эгемендүүлүк алган жылдардан бери ооз эки түрүндө гана айтылып, такыр ишке ашпай келген. Себеби бул темир жолду ишке ашырууга көптөгөн мамлекеттер каршылыгын билдирип турган. Ага карабай мына 4-5 жылдан бери азыркы бийликтин чечкиндүүлүгү менен бул темир жол башталган. Эгер бул темир жол бүтсө, Кыргызстан дүйнөлүк рынокко чыгат. Кыргызстандын экономикасы эбегейсиз өсөт. Эми Кудайга шүгүр, мамлекетибизде кандай сонун иштер болуп атат? Айлыктар кандай сонун көтөрүлүп атат? Бул бензиндин кымбаттаганын билесиздер. Азыр нефтилер бүт бардыгы Ирандан чыккан үчүн эми ал жакта кандай апаттар болуп атат? Россияда нефти базалар жарылып атканын билесиздер. Бул бир эле Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзү боюнча бензиндин, нефтинин баасы кымбаттап атат. Бул дүйнөлүк экономикага азыркы дүйнөлүк согуштар таасирин тийгизип атканын билесиздер. Эми албетте биздин бийлик мына Кытай менен сүйлөшүп, Казакстан менен сүйлөшүп, дагы да ушул бааны кармап турат да. Эми ал жагын биз ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Анан койку ушинтип атыптыр, тигинтип атыптыр деп эле баягы жалган азгырыктарга азгырылып, анан бир элдин тынчтыгын бузуп, же болбосо бир жамандыкка чакыра турган адамдар менен кошулуп алып, мындай революцияга чыгып, андай нерседен биз алыс болушубуз керек. Биз революцияны кыргыздар канча жолу баштан өткөрдүк. Анын кесепеттерин ушул күнгө чейин тартып келатабыз. Биздин Кыргызстаныбызга тынчтык керек, стабилдүүлүк керек. Ошондо гана бизден инвесторлор качпайт, бизден ушундай бир дагы да бир сонун чоң ийгиликтер жаралат да. Ошондуктан мен баарыңыздарга айтат элем, ушундай эгемендүү, ушундай тынч, ушундай ток, ушундай көз карандысыз мамлекетибиздин кадырын билели. Салам достор, дагы деле интернет дуу болуп, жана Кытай темасынын тегерегинде бир топ талкуулар жүрүп атат. Менимче сөзсүз түрдө бул талкууга адистер дагы кошулушу керек. Анткени бул биздин мамлекетибиздин келечеги үчүн аябай маанилүү темалардын бири, жана келечекти аныктай турган темалардын бири десем болот. Урматтуу мекендештер, биз бир нерсени түшүнүп алышыбыз керек. Баарыңыздарга маалым, тарыхта мына биз жайгашкан өрөөндөн улуу жибек жолу өткөн. Жана ал учурда Кытай кубаттуу дүйнөдөгү эң чоң ири державалардын бири болчу. Жана ошол жибек жолуда соода саттык менен аралашкан бардык мамлекеттер гүлдөп турган. Мына соода маршруттары бизден өткөн. Кийин деңиз аркылуу соода маршруттары ачылып калгандан кийин жана Кытайда дагы катаклизмдер башталып, мына ушул жибек жолу өзү менен өзү токтоп калган да, кадимгидей эле жокко чыгып калган. Жана деңиз соода маршруттары ачылгандан кийин албетте бул эми салыштырмалуу арзан, ыңгайлуу, тезирээк. Мына ошого байланыштуу ошол деңиз аркылуу жүргөн соода маршруттары менен соода кылган мамлекеттер ыкчам аябай тез өнүгүп, мына бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү эң бай өлкөлөр мына ошолор.
Кийин бир нече убакыт өттү. Кытай кайра калыбына келе баштады. Мына Кытай калыбына келген соң ал өзүнүн соода маршруттарын диверсификация кылганга кызыктар. Анткени деңиз аркылуу жүрүп аткан соода маршруттары эртең күнү кандайдыр бир конкуренттери менен бир башкача бир жагдай түзүлүп калса, алардын экономикалык стабилдүүлүгүнө коркунуч жаралып калышы мүмкүн. Демек алар диверсификация кылып, ушул темир жолу аркылуу же мындай авто жолдор аркылуу өзүнүн соода маршруттарын диверсификация кылганга кызыктар да. Бул эми анын стратегиялык багыты. Демек, улуу жибек жолу кайра жанданып атат жана ошол улуу жибек жолунун жанында жайгашкан ошол маршруттар өткөн мамлекеттерде чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат да. Жана ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга кызыктар, атаандаштык жүрөт. Мына ушул жерде биздин мамлекетибиз үчүн чоң мүмкүнчүлүк жаралып атат. Анткени буга чейин биз соода маршруттар биздин жаныбызда өтпөгөн соң, биз дүйнөлүк экономикалыктан тупикте болгон соң, бул жакта кандайдыр бир экономикалык чоң эмелер болгон эмес да, процесстер жүргөн эмес. Бирок мына ушул жибек жолу аркылуу Кудай буйруса бизге чоң мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Жана учурунда Сингапурга жана 3-чү типтеги мамлекеттерден биринчи катардагы мамлекетке буларга баягы эме кылбадыбы, мүмкүнчүлүк жаратпадыбы, ошол сыяктуу мүмкүнчүлүк бизге да келип атат да, Кудай буйруса. Жана биздин мамлекетибиз мына муну толугу менен колдонобуз деген саясий багыт бар. Мына ушул жерден буга каршы ким чыгат? Албетте биринчиден тышкы күчтөр бар, жана биз айтып аткан оппоненттер. Биринчи категориядагылар, алар кандай кылышы мүмкүн? Алар толугу менен муну токтотууга кызыктар болушу мүмкүн. Андай бир топ болушу мүмкүн. Экинчиден, ушул макул жолдор салынсын, башка болсун, бирок ушул процесстерди биз башкарабыз, пайдасын биз көрөбүз, биз жетектейбиз дегендер да болушу мүмкүн да. Алар да кызыктар болушу мүмкүн, өзүнүн саясатын жүргүзгөнгөчү. Анан алар эми кандай ыкмалар аркылуу кылышы мүмкүн? Алар сөзсүз түрдө биринчиден биздин коомубузга жана азыр гибриддик согуштар жүрүп аткан учурда ар кандай дезинформация аркылуу, ар кандай маалыматтык чабуулдар аркылуу, манипуляциялар аркылуу өзүнүн саясатын жүргүзгөнгө кызыктар болушу мүмкүн. Эми Кытай жөнүндө урматтуу мекендештер, мына 2010 жылы эле Кытай дүйнөдөгү биринчи экономикага айланган. Анткени биз ВВПны жана номиналдуу ВВПны эсептесек, туура биринчи АКШ, андан кийин Кытай. Бирок жана паритет покупательной способности деген бар. Бул Кытайдагы мисалы жалпы юаньдардын көлөмүнө канча буюмдарды сатып ала аласың, жана АКШдагы жалпы долларлардын көлөмүнө канча буюмдар сатып ала аласың дегенди билдирет да. Ошол жактан келгенде юандардын жана алардын сатып алуу мүмкүнчүлүгү жогору да. Жалпы паритет покупательной способности боюнча дүйнө жүзүндө жалпы көлөмү боюнча Кытай 2010 жылы эле биринчи экономикага айланган. Андан тышкары мүмкүн баарыңыздар көрдүңүздөр, билесиздер, жана Илон Масктын SpaceX деген компаниясы бар. Ошол компания жана ракеталарды учуруп, ошолордун биринчи этаптагы учурган ракетасы бул кайра кайтып, жерге кайтып көп жолу колдонула турган ракета да. Мына ошол ачылыш болгондо жалпы дүйнө жүзү суктанып таң калышкан да. Кандай керемет депчи. Мына жакында эле көрдүңүздөрбү, массалык маалымат каражаттарында, дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында аябай талкуу болду. Кытай ошондой ракетаны учуруп, деңиздеги платформа аркылуу учуруп, кайра кайтарып алды да. Бул дүйнө жүзүндө мына азыр муну АКШ менен эле гана Кытай кыла алат. Андан тышкары баарыңыздар билесиздер, эң конкуренттүү чөйрө бүгүнкү күнү бул жасалма интеллект жаатындагы конкуренттүүлүк аябай жогору. Мына ошол жерден жакында эле мына жаңылбасам Кими деген, эми биринчи DeepSeek чыкты булардыкы, анан жакында эле Кими деген платформа жөнүндө аябай талкуу жүрүп атат азыр өзгөчө батыш медиаларында. Анткени мунун мүмкүнчүлүктөрү азыр эң алдыңкы жанакы антропиктин клауд менен мындай бирдей эле мүмкүнчүлүктөрү бар дегендей, керек болсо айрым жактардан андан да күчтүү экен дегендей талкуулар болуп атат. Демек эң алдыңкы технологиялар жаатында да булар алдыда кетип баратат. Жана өндүрүштүн бир нече баягы багыттар бар да. Мисалы
жалгыз дүйнө жүзүндөгү баардык өндүрүштүн түрүн жасаган бул Кытай мамлекети. Демек булар менен кызматташууга биз кызыктар болушубуз керек. Жана мен айтып аткан жанакы геосаясий жагдайды да эске алып, биз өзүбүздүн саясатыбызды уланта беришибиз керек. Жана биздин мамлекетибиз ошону кылып атат. Албетте иш бар жерде мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн. Аларды эми бара баягы туура түшүндүрүү иштери менен, туура эме менен албай жүргүзүп кете беришибиз керек. Бирок Кудай буйрса бизге чоң мүмкүнчүлүк пайда болуп атат. Менимче биз элестете албаган дагы чоң баягы мүмкүнчүлүктөр бар Кудай буйрса. Жана мунун арткасы менен Кыргызстан эң өнүккөн экономикалык, финансалык, технологиялык борборго айланганга чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз бар Кудай буйрса.